Аябагандай суйкайган сулуу ырчы айымыбыз, сулуу эжекебиз Айжамал Кабылова бизде бүгүн конокто. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кутман таң барыңыздарга. Кутман менен. Маанай жакшы. Силердин эфир менен башталып атат, Кудай буйруса. Бүгүнкү күн аягына чейин ошондой маанайда өтөт деген ишенич бар. Негизи эле сиз эрте турасызбы? Мени жакшы билгендер көп айтып калат, көп уктайт, көп баягы уйкуну жакшы көрөт депчи. Бирок ал сиздер билген Айжамал эмес бүгүнкү. Бүгүнкү күндө мен эки баланын энесимин. Алар турганда туруш керек. Туруп алышып, курсак ачат. Теги бул алардын тамагын даярдаш керек дегендей. Алар турганга чейин туруп калыш керек. Азыркы убакта бүт жоопкерчилик өзүмдө, ошондуктан эрте турам. Сонун, жакшы. Жумуш жок убакта гана укташ мүмкүн, бирок мындай жумуш үстүндө балдарың каникулда болгондо, эгер окууга бара турган убакта сөзсүз түрдө эрте турганга аракет кылам. Бирок барган сайын уйку деле качып калат экен. Айжамал айым, эки баланын энеси болуп калдым дедиңиз. Ал эми биз үчүн сиз бир кездерде кыз буракта жан деп ырдап жүргөндөй азыр деле ошондой жашсыз да. Мындай жаштыгыңыз. Ошентип баштагылачы күндө ошон жакшы сөздөр. Жаштыгыңыздын сыры эмнеде мындай сулуу жаш бойдон калууну? Тамаша, сыры деле жок. Эң биринчиден адамдын келбети, адамдын турган турпаты, мен ойлойм, бул ички дүйнөсүнөн деп ойлойм да. Бирөөгө жаман оюң болбош керек, бирөөгө жамандык кылбаш керек. Жүрөгү таза, көңүлү таза адам болсо, мен ойлойм, мунун баардыгы сырткы келбетке чыгып турат депчи. Анан кээ бир сөз бар го, сен ичиңден өлгөнсүң да ичиңден деген. Ошондуктан сыры деле жок. Анан менин атам аябай өзүнүн жашынан аябай жаш көрүнчү да. Мен ойлойм, ошол баягы ген деп коет го, бизче айтканда ошол атамдын чырымы мага өткөн болуш керек депчи. Анан кийин тамашалап күлүп калам да апама тийишчи. Мен атамды тартсам болду депчи. Жакшы. Айжамал айым, бүгүн биз темабыз достук жөнүндө сөз кылып жатабыз. А сиз үчүн баягы достук деген эмне? Деги эле чыныгы достук кандай болуш керек? Жакшы суроо болду. Чындыгында менин баягы досторум ушул группага мен 12 жашымда келген болсом, менин досум да, сырдашым дагы бүт баары мен ушул группада эжелерим болчу. Бүгүнкү күндө баягы жыл өтүп, саат өтүп, убакыт өткөн сайын баардыгы мындай өзгөрүлөт экен да, бул нерсечи. Дос деп ойлочумун мен ар дайым. Сенин кыйынчылыгыңда, сенин жакшылыгыңда баардыгын тең бөлүшөт деп ойлочумун да. Бирок андай достор да бар. Бүгүнкү күндө мени мисалы сырдашып, кеңеш сураган эже досум Гүлнар эже бүгүнкү күндө баардык нерсени сыр чечип, баягындай чечип, анан кийин эже менен кеңешип туруп анан жасайм да. Анан болду, арада досторубуз болду, жүзүн буруп баягы башыңа кыйынчылык келгенде булдун колунан эмне келет эле дегендей табалаган досторум болду. Кудайга миң мертеде шүгүр кылам. Бул шоу дүйнөдөн сырткары дагы мага күйгөн досторум бар. Достук деп мен ушуну айтат элем, баягы кан дос деп коет. Сенин жакшылыгыңда, сенин кубанычыңда, сенин баягы көз жаш төгүп турган кыйынчылыгыңда дайыма жаныңда болгонду мен ушу дос деп айтат элем. Сонун, азаматсыз. Ал эми бизге WhatsApp каналыбыз аркылуу аябагындай көптөгөн суроолор келүүдө, четинен узата баштайлы. Аягы 54 менен аяктаган абоненттен келиптир. Салам, Айжамал эже, чыгармачылык ийгилик, Майлы Суу шаарына качан концерт коесуз дейт. Чоң рахмат. Майлы Суу шаарына биз былтыркы жылы бардыкпы, же быйылкы жылы бардыкпы? Быйыл эрте жазда бардык окшойт. Гүлнар эже экөөбүздүн дуэт концертибиз менен барганбыз. Анан эми буйруса быйыл алдыда чоң, бул Кыргызстан үчүн чоң бир жоопкерчиликтүү нерсе турат. Бул шайлоо. Шайлоону аман эсен өткөрүп алсак, анан кийин Кыргызстанды дагы бир ирет кыдырып чыгабыз деген жакшы ниетибиз бар.
Эми жакшы. Айжамал айым, сиз баягы чыгармачылыкта кичине кезиңизден бери эле аралашып жүрөсүз да. Ушул чыгармачылык сизге эмне алып келди? Деги эле ушул сахна сиз үчүн эмне? Чыгармачылык бул шоу дүйнөдө баягы күчтүү, чыдамдуу адамдар гана калат экен да, инсандарчы. Бул өтө кээде туруп эмнеге аралаштым экен деп дагы өкүнүп кетесиң кээде турупчу. Кээде мындай карап туруп сыймыктанасың, сүйүнөсүң, канчалаган эл көрүп, канчалаган жер көрүп дегендей, канчалаган күйөрмандарды топтодум. Мен чыгармачылыктан бир эле нерсени айтам, мен Айжамал деген атты таптым. Сонун азаматсыз. Аягы 22 менен аяктаган абоненттен келиптир. Саламатсызбы, Айжамал эже, кандайсыз? Мен стресстен чыга албай жатам, кеңешиңизди берип коюңузчу дейт. Ишиңизге ийгилек дейт. Кеңеш сурап атышат. Айымдар менден өзүмдүн баракчама дагы абдан көп каттар келет, чындыгындачы. Бардыгына жооп бергенге аракет кылам, бардыгына өзүмдүн кеңешимди бергенге аракет кылам. Эми кээ бирөөнө тамашалап деле ырдагыла дейм да, баары ырдагыла. Жан дүйнөм менен ырдасаң, ошонун баардыгы ыр менен чыгып кетет депчи. Бирок бул нерсе кыйын. Биз айтканга оңой, бирок ошол убакыт келгенде өтө кыйын нерсе бул стресстен чыгуу дегенчи. Бир гана сабырдуулук болуш керек экен. Сабырдуу болсоң баарын жеңет экенсиң. Менден жакшы. Баягы ырдаш керек деп калдыңыз, анда сизди таң эрте ырдатыш керек. Азыр эле кичине отуруп сырттан Ильязды көрүп калдым да, ырдайм деп. Өтөр адамдар үчүн эрте менен ырдаш эми кыйыныраак да, түнү менен той топор, концертте жүрүп саат 2-3 болуп, 4 болуп кетип анан келип уктасың, эрте менен көздөр ачылышы кыйын болот да. Мейли эми бул нерсеге биз көнүп калдык. Кайсы гана эфирге барбайлы, эрте менен келип бардыгына ошол даярдуу болуп келди. Көрүүчүлөр дайыма күтүп калса керек, анда сизден чамасы. Элдик ырларды мен көбүрөөк жакшы көрөм. Мына ушундай эфирлерде ырдаганды биздин жана Алтымыш Кадыр деген агабыз, маркум агабыздын жакшы ырлары бар. Ошол аганын Жал-жалын деген ырын жакшы болот. Жакшы болот. Sen menin jal-jal gözüm, jal-jalımsın. Sen menin canday görgön ardağımsın. Sen mağa sүйön деген bir söz aytsaң, özüңө бүт ömürüm arnarım çün. Jal-jalım, jal-jalımsın, ардагым, ардагымсың. Sen mağa sүйөн деген bir söz aytsaң, özüңө бүт ömürüm арнарым чүн. Браво. Бир гана таңкы пирамида көрсөтүүсүндө Айжамал Кабыловадан жандуу үн менен негизи эле ырчылар өздөрү айтып өткөндөй таң эрте үндүн ачылышы кыйын болот, бирок ошого карабай биздин телегөрүүчүлөрдүн бизден суранычубузду четке какпай. Силер ырдатканыңардын себеби ойлойсуңар да, ырдаша алабы экен. Ырдата албайт бекен. Эрте менен бир сынайлычы дейсиңер да. Ошого даярданып келген турбайсызбы? Эрте менен туруп, жумуртка ичип Сонун жакшы. Аягы 27 менен аяктаган абонент жазып атат. Клара аттуу телегөрүүчүбүз. Айжамал, сен суперсиң. Бакыт каалайм. Нарынга качан концерт коесуң? Рахмат. Чоң рахмат. Нарындыктарга чоң салам айтабыз. Ушул нарын жергесине жете албай атабыз. Такыр эле эми эле концерттерден бошосо кайра эле баягы чыгармачылык токтоп калбаш үчүн бүгүнкү күндө азыр мен Бишкекке келип отурганымдын себеби дагы жаңы ырларды жаратып, жаңы ырларга кайра ошол эле ырларга клип тартуу максатында келип, азыр ошол иште жүрөбүз. Кудай буйруса, нарынга дагы Кудай буйруган күнү барып калаттырбыз. Сонун жакшы. Айжамал айым, айтсаңыз, ушул чыгармачылыкта сиз көптөн бери жүрөсүз да, анан кийин деги эле чыгармачыл адамдар дайыма бир күнү аябай тыгыз өтөт да, оор өтөт. А сиз кандай кылып эс аласыз, эмнеден ээргип аласыз дегендей?
Чындыгында быйылкы жылы жакшы мындай өзүмдүн көңүлүмдөгүдөй эс алуу боло элек. Себеби бирок баары эле айтат, ой, көлдө жүрөсүңөр го, жакшы эс алып атасыңарбы дейт. Бирок ошо көлдө жүрүп 2 күн эс алсам да ошол 2 күн ичи менин башымда ушул клип турду да. Азыр барсак, мына күнү баштасак кандай болот? Бул жери кандай болот? Тиги клип тарткан балдарды дагы ошол жерде туруп алып деле качан баштайбыз? Ушундай нерсе да, баягы оюң өзүң жүргөн жериң эс алууда, бирок оюңдун баары жумушта дегендей. Анан эми Кудай буйрса ушул сезонду өткөрүп алсак, мүмкүн кышында бир за граница чыгып эс алсакпы деген ниетим бар, Кудай буйрса. Эс алуу демекчи, аягы 65 менен аяктаган абонент жазыптыр. Салам Айжамал, ишиңе ийгилик, көлгө келип эс алып кетишиңди суранат элем, балдарың менен коноктосом дейм. Биздин көлдө жүргөнүбүздү Кыргызстандын баары көрдү окшойт, баары эле жазып атышты, жакшы эс алып атасыздарбы деп. Балдарымды, апамды алып биз көлгө барып 4 күн эс алышты. 2 күн мен мисалы жумуш үстүндө болсом, 2 күн ошол балдарым менен болдум. Инсон бизге аябагындай көп каттар келүүдө. Басымдуу бөлүгү бул каалоо тилек айтуу максатында келген каттар экен. Каалоо тилектердин баарына рахмат айтам. Саламатсызбы Айжамал эже, сизге ийгилик, сиз күчтүү, айымсыз. Мен сизди кумир тутам, ырларыңызды сүйүп угам. Сизге ийгилик, чыгармачылыгыңызга жана үй бүлөңүзгө деп аягы 74 менен аяктаган абонент. Ар бир аял заты күчтүү болуш керек. Мен ошону айтат элем. Айымдар күчтүү, дагы да күчтүү болушубуз керек. Себеби биз деген энебиз, биз деген үй бүлөнү мындай көтөрө турган, үй бүлөгө дем күч бере турган бул аял заты. Ошондуктан кеңеш сураган айымдарга, стрессте жүргөн айымдарга айтат элем, бир гана сабырдуулук. Сабырдуу болсоңуздар, бардыгы сиздерге жеңилет. Дан жакшы, эсимиз каттарды угуп өтөйүн. Айжамал, ажарлуусуз, алдыда кыздардан болобу, балдардан болобу ырчылыкка даярдап чыгуу оюңда барбы дейт. Мен бул нерсени айтып элек да, Кудай буйрса жакшы таланттуу ырчылар, таланттуу жигит кыздар көп, өздүк баракчама дагы көп жазышат, көп кайрылышат. Шакирт кылып даярдабайсызбы депчи. Азыр эми баягы чыгармачылыкка мен өзүм аралашып кайрадан деп жанданганыма 1 жыл эми болуп атат. Ошол кичине жандандырып алсам, анан кийин мүмкүн ниетте бар бул нерсе. Шакирт даярдоо. Эсимиз каттар аябай келүүдө, окуп өтсөм. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы. О, менин эң сүйүктүү эжем Айжамал Кабылова. Сизге чыгармачылык каалайм. Ар дайым жүзүңүздөгү жылмаюңуз менен бар болуңуз. Жашооңуз жалаң гана жакшылык болосун дейт. Биз сизди аябай жакшы көрөбүз. Фанаткаңыз айт турган дейт. Азыркы учурда Өзгөн районунун Кароол айылында өктөм чоң энем менен көрүп жатабыз. А сиздерге туптунук жана жеңил эфир жана жан деген ырыңызды аткарып бериңизчи. Чоң рахмат. Өзгөндүктөр айтырган деген фанатка дейт. Рахмат. Ырдап берейинби? Бир куплет аткарып бериңиз. Кайырмасынбы? Сени мага жолуктурду, жылдыздуу асман, жүрөгүмдө толуп турду, махаббат дастан, экөөбүздү бөлүп турду. Бул дүйнө жалган, кандай жансың көз отумду, байкабай калган, кандай жансың көз отумду, байкабай калган. Сырга айланган, ырга айланган, жан, жолуктум кайдан, акылдан алдың, азапка салдың, жан, жолуктум кайдан, акылдан алдың, азапка салдың. Биз да ушул ырлар менен чоң ойгонбуз. Бул ырды бүгүнкү күндө тойго барбайын, концертке барбайын, кайра суранышат, анан кайрадан иштеп чыкпайсызбы дегенден, кайрадан иштеп чыгып, быйыл 1 мартта биз спорт ордосуна концерт бердик. Мына ушул концертке ырдагамын. Эң сонун бул музыкалык чыгарма элдин эсинде, жүрөгүндө калат болуш керек. Мисалы кээ бир чыгармалар бир убакта элге хит болот, анан өчүп кетет. Бул түбөлүктүү хиттерден деп айтсак жаңылышпайбыз.
Ал эми аягы 74 менен аяктаган абонент жазып атат. Кандайсыз Айжамал эже, сизди абдан сыйлайм, бир тууган эжемдей жакшы көрөм. Ишиңизге ийгилик, жашоодо дайым жылмайып эле жүрө бериңизчи дейт. Майрам ат. Аракет кылабыз. Аягындай бизге келген каттар басымдуу бөлүгү мына ушул каалоо тилек айтуу максатында дагы суроолор бар экен, суроолорду узаталы. Аягы 99 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы Айжамал эже, чыгармачылыктан тышкары кандай иш менен же болбосо бизнес менен алектенесиз дейт. Туура эле, себеби ар бир адамдын баягы бүгүнкү күндө өтө кыйын болуп калды. Жанагы гос жумушта иштегендер деле бир күнү бар, бир күнү жок болуп калды. Ошон үчүн жеке бизнес болуш керек болуп калды да. Менин деле жакшы ниетим бар, Кудай буйруса, ушу балдарымды жакшы тарбиялап, балдарым чоңойго чакты жакшы бир өздүк бизнес кылып алсам депчи. Мен көбүрөөк ушул балдардын магазинине, балдардын жана кийим-кечегине, балдардын бизде ушул нерсе кичине эмерээк да, төмөнүрөөк, азыраак да. Балдарга көңүл буруу эми мындай күчөп келатат да. Ушу көбүрөөк балдарга арналган бизнестерди жасагым келет. Андан жакшы. Дагы SMS каттар келиптир, окуп өтсөм. Саламатсыздарбы? Айжамал эже, сизден жаңы эмнелерди күтсөк болот жакын арада дейт. Аягы 60 эми аша чаап мактанбай эле турайын, баягы баардык нерсе аракеттен, Кудай буйруса, мен бир гана ыр дүйнөсүндө мени адам эл кыргыз эли жакшы билет. А бирок быйылкы жылы мен кино жаатында дагы өзүмдү сынап көрдүм. Киного да катышып, буйруса ушул сентябрга даяр болуп, сентябрда ушул презентациясы болуп, кинотеатрлардан көрүп каласыздар. Мына ушул жерде отуруп алып, кинотеатрда жок сенден актриса чыгат, жок чыкпайт деген ой пикирлериңизди айтсаңыздар болот. Себеби мен өзүмдү актриса катары көрө албадым. Мен көбүрөөк мындай лирикалуу көбүрөөк ырларды ырдаган үчүнбү менде мындай бир шаңдуу, шан шөкөтү себеби комедия фильм болчу, кино. Эми ал жерде мен эми комедия болуп эле эме кылган жокмун, бирок ыймандуу келиндин ролун аткардым. Алымдын жетишинче балдардын жардамы менен, режиссерлордун жардамы менен дегендей мына ушул нерсеге күбө болосуздар. Андан сырткары албетте чыгармачыл адамдар эмне менен мактанат? Ушул ырларыбыз менен, клиптерибиз менен айтат элем. Ата-эне деп жакшы биздин эл арасынан чыккан акын кыздарыбыз бар. Мынтип элге чыкпаса дагы баягы үйдө отуруп алып бала бакканча ыр жазган кыздарыбыз бар экен. Мына ушул алыскы Москва шаарында Кумара деген кыздын сөзүнө жазылган Ата-эне деген ырды жаздырды. Мына ушул ырга азыр клип тарттырып, Кудай буйруса кече күнү бүттүк. Эми ушул бир ай аралыкта күбө болосуздар деген ишенич бар. Андан жакшы. 78 менен аяктаган абоненттен келген кат бар экен. Саламатсыздарбы? Айжамал канчанчы жылкы сыңар биз жолдошум экөөбүз үйлөнөөрдө сиздердин концертке кирип сүйлөшүп үйлөнгөнбүз нарындан. 2004-жылы мени сизге окшоштуруптур жолдошум, сизди көрсөм ошол кезде эстейм дейт. Кыздын жашын сурабайт дейт. Мен дайыма 18-демин деп айтам. Ошондой эле көрүнөт. 18-демин деп айтам. Анан бүгүнкү күндө бактылуу жашап атат болушуңуздар керек. Бакыт каалайм сиздерге сөзсүз түрдө. Анан мага окшоштурган кыздар көп, окшош кыздар дагы көп. Мен кубанычтамын. Айтсаңыз Айжамал айым, жогоруда айтып калдыңыз тасмага тартылдым деп. Деги эле ушу тасмага тартылганда кандай таасир алдыңыз өзүгө? Кандай таасир калтырды? Актриса болгон кандай экен? Чындап бизди мисалы киного киргенде, кыргызча кинолорго киргенде чындап эл катары биз да сынап көрөбүз да. Муну жарашпай калыптыр, же болбосо муну аша чааптыр, же болбосо депчи. Бирок ошол убакытта, ошол эле моментте киного тартылыш бул өтө кыйын экен. Чындыгындачы. Орозо убагында тартылды кино, баягы бекер отурбай эле орозо ичип тартып, бир ай ошол съемочный площадкада жүрдүк.
кыйынчылыгы бар, ошонун эле аралыгында, ошол эле ичинде жакшы убакыттар дагы бар дегендей. Бардыгы, мисалы, ошо киного катышкандардын бардыгы, каармандардын бардыгы, оператор, режиссерлордун бардыгы бир туугандай болуп калдык да, баарыбызчы. Себеби бул жактан Бишкектен барышты, кино тарткан балдар. Баягы катышкан жигиттер, кыздар бардыгы ошто өздөрүнүн немеси болуп атат да, бул киносучу. Анан кыйынчылыктар болду. Себеби ысыктын күнү, бутубузбай жерге чайникти койсоң чай кайната турган ысык болуп атат го. Ошол ысыкта бутубузду чечкип чуркат. Ошол убактарда баягы оорозобуз баарыбыз кыйналып баягы эй деп таштап коюп кетип калган күндөр болду. Мен азыр эстесем уялам, азыр ошол балдарданчы. Чындыгында баягы кыйынчылыктар болот экен. Эми таасири кандай таасир калтырды? Албетте жакшы, бардыгы позитивдүү болду. Эч кандай бир баягы бири-бирибизге короң сүйлөп, же болбосо урушуп тиги бул деген нерсе болгон жок. Сиздин мына ошол тасмадагы ролуңуз тууралуу кыскача айтсаңыз, кимдин ролун аткарасыз? Бунт деген кино, комедия, баягы Бунт деген билесиңер, Майнц баягы Тополоң деп, эми ошол үй бүлөдө 3 келин, 3 келиндин эң кичүүсү аябай мындай орус пейил, ушундай болот. Ортончусу баягы боевая болот го, орусча айтканда таңкылдаган келин болот. Улуусу мен баягы ыйман жолунда жүргөн жолдошубуз ким Жакут аке катышты. Ошол ыйман жолундагы кишинин келинчеги катары, жубайы катары мен ошол болуп аткардым да. Сонун андай жакын арада көрөрмандарың сизди тасмадан көрүүгө аябай чыдамсыз менен күтүп жатышса керек. Албетте күтүңүздөр, Айжамал Кабыловадан актрисалык өнөрүнө көп болуңуздар. Аягы 27 менен аяктаган абонент жазып атат. Айжамал эже, сиз мыктысыз, ишиңизге ийгилик, Баткендин күйөрманыңыз дейт. Чоң рахмат. Аябай көп каалоо тилектер келүүдө. Ардактуу теле көрүүчүлөр, суроолоруңуздар болсо суроо узатыңыздар. Каалоо тилектерди да четте калтырбай окуп кеткенге аракет жасайлы. Айжамал эже, сүйгөн адамыңыз барбы, сизди сыйлайм дейт. Аягы 60 менен аяктаган. Бүгүнкү күндө эч кандай жеке турмушум жөнүндө айта албайм. Сүйгөн адамым да жок, мени сүйгөндөрүм бир гана мен 2 балам. Эң сонун, саламатсызбы Айжамал эже, сизге суроом, акыркы көргөн чет элдик тасмаңызды айта кетсеңиз дейт. Аягы 29 менен аяктаган. Ушул кино көрөйүн деп чындыгында эч кинотеатрларга жетпей калдым. Ошто дагы аябай сонун кинотеатрлар ачылып атат. Барайлы деп кыздарга айтып эле калып кетем, же болбосо жумуш, баягы эле бүтпөгөн жумуш менен жете албай атам. Эсимде жок кандай кино көргөнүм. Бирок жакын арада көрөм, анан кийин келем. Келип айтып берем. Анан айтып берем. Салам пирамида, Айжамал эже, аксамай кызыбыз 1 жашка чыгып жатат. Каалоо тилек айтып коюңузчу дейт. Аягы 24 менен аяктаган. Аксамайды 1 жашка толуп аткан болсо, Кудай буйрса келечеги алдыда экен, келечеги кенен болсун, ата-энесине күйүмдүү болсун. Ден соолугу, акыл эси менен берсин, Кудай буйрса. Биз дагы учурдан пайдаланып куттуктап коелу. Куттуктоолорго албетте. Аман болсун, бар болсун. Аягы 85 менен аяктаган абонент. Айжамал эже, балдарыңыздын аттары ким жана канча жашта дейт? Улуу кызым Жипара 9 жашта, кичүү балам Темирлан 7 жашта. Балдарыңыз сизде туурап ырдап калган учурлар болобу? Чыгармачылыкка аралашып. Кызым мындай эми быйыл пианинога бердим. Аябай слуху күчтүү. Эми мен аралаштырбайм деп ойлочумун, бирок эми азыр баягы бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт го. Мен эгер жакшы апасына да кыйынырчы боло турган болсо, мен жок дебейм. Бүгүнкү күндө биге көбүрөөк кызыгат. Анан ырдаганда дагы, мисалы, мен жаңы ыр жаздырып аткан болсом, ошону бат эле жаттап калат да. Мен ойлоп калдым, значит, бул ушул чөйрөгө жакыныраак болот окшойт депчи. Ардактуу теле көрүүчүлөр, таңкы пирамида көрсөтүүсү өз ишин улантууда. Эске сала кетсек, бизде мейманда ажарлуу ырчайым Айжамал Кабылова. Маегибизди улантабыз. Биз
Эгер сиздер суроо берем деген болсоңуздар, экранда турган WhatsApp номерибиз аркылуу суроо, каалоо, тилектериңиздер болсо кат жолдосоңуздар болот. Сөзсүз түрдө биз жооп алганга аракет жасайбыз. Аябай көп каттар келүүдө, четинен суроолорду узатып баштайлы. Аягы 37 менен аяктаган абоненттен келиптир. Айжамал айым, саламатсызбы? Сизге жашооңузду кайрадан өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берсе, эмнени оңдомоксуз жана дагы эле ырчылыкты тандайт белеңиз дейт. Жооп берип коюңузчу суранычы дейт. Туура. Жашоомдо мен кайра жарала турган болсом, мүмкүн ырчылыкты тандабайт элем. Мен кичинекейимде башка кесипти көрүп жакшы көрчүмүн да. Тигүүчү болом. Ошол кесипти тандап, баягы дизайнерский жакты көрүп аркаласам деп ойлойм да, кээдечи. Азыр деле мисалы үйдө отурганда кээ бир жерде мисалы бир нерсени тиге коюп, бир нерсени улай коюп ал жагым бар. Мына ушул жакты тандайт болчумун. Дизайнер болуп, может быть. Жакшы. Суроо узатсам, саламатсызбы? Айжамал эже канча бир туугансыз дейт 32 менен аяктаган абонент. 5 бир тууганбыз. 5 бир туугандын эң улусу мен. Менден кийин сиңдим бар, андан кийин 3 эркек ийнелерим бар. Дагы суроо келди кайрадан. Саламатсызбы? Сиздин канча ырыңыз бар дейт. Ой. Эсептеп чыгыш керек, мен ушуну унутуп калам дайымачы отуруп алып. Чындап, азыр мисалы тойлорго барсам дагы ырлар, кайсы ырларым бар экен деп өзүм унутуп калам. Бир 70-80дей өзүм аткарган ырлар бар го дейм. Өзүңүздүн сүйүктүү ырыңызды ырдап бериңизчи, сураныч дейт. Бардыгын эле сүйүктүү. Баарын ырдап бериңиз. Бирок чындап, баягы ар бир ырчынын өзүнүн мындай көңүлүнөн жаккан ыры болот да. Менин деле ырларым бар арасында. Аккуулардын арманын көрүк жакшы көрөм. Көңүлүңүзгө жакын. Мына ушул ырдан сураналы анда биздин телегөрүүчүнүн суранычын четте калтырбай. Жалгыз аккуу көрдүм өзүн четинде, жалгызсырап сүзөт көлдүн бетинде, күз келгенде бөтөн куштар топтолду, үрү менен жылуу жакка кетүүгө. Аянычтуу аппак кунун калганын, айсыз түндө азап көзүн жалганы, дүнүйөдө жалгыз калмай экен го. Аккуулардын арманы, дүнүйөдө жалгыз калмай экен го. Аккуулардын арманы, аккуулардын арманы. Баракелде. Мына ушул чыгарма Аккуулардын арманы аттуу чыгарма жаңылышпасам Баткендик обончу Мамажан. Жок, ал айта бар арманымды. Ал башка. Айта бар арманымды. Ол ушул Мамажан Козубаевдин обонуна жазылгандар. Экөө башка. Экөө башка. Түшүнүктүү. Суроолорго чейин мен Айжамал айым менен бир кыскача оюн ойногум келип турат. Айтсаңыз, сизге кайсыл жаныбар жагат? Жылкы. Жылкы. Азыр сиздин биздин телегөрүүчүлөр менен биргеликте сүрөтчүлүк өнөрүңүздү байкап көргүм келип турат. Жылкы, азыр сизге жылкынын сүрөтүн тарттырабыз, бирок башкача негизи сүрөттү калем менен же ручка менен тартса, сиз азыр кагаз менен тартасыз. Биз
ручканы кармап турам мен, сиз кагаз менен. Кантип кагаз менен? Мисалы, карабасаң, ондай турсуз, кагаз менен эметип, кагазды кыймылдатып. Мен ручканы, калемди кармап турайын. Мына ушундай, сиз тартып баштай бериңиз жылкыны. Ручкаң кайерде турат? Так. Кулаган тартасызбы? Так, деп туруп, буякка кой. Какай. Ошо буттар көйүп кетти окшойт. Чочкого окшоп калды. Башкача бир жаныбар пайда болду окшойт. Эмне окшошуп калды? Менин оюм боюнча бегемотко окшошту окшойт, Жылкы бегемот. Албетте, оригиналдуу өзгөчө сүрөт болду десек жаңылышпайбыз. Чычканга окшоп калды го. Бул сүрөттү Айжамал айым калем менен эмес, ручка менен эмес, кагаз менен тартылган сүрөт. Албетте, сиздердин телегөрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүү максатында. Суроолорду узатсак, салам, пирамида дейт, саламатсызбы? Айжамал эже, саламатсызбы? Сиз өзүңүздү мактанчакмын деп ойлойсузбу дейт. Билбейм, аны сиздер билесиздер. Мүмкүн мактанчактырмын. Андай болсо, кээ бир жерде аша чаап мактанган болсом, кечирим сурайын. Негизи сиз кандай ойлойсуз? Мына ушундай мактанчактык мактаныш керекпи же? Кээ бир адамдар бар да, ой, мен кыйынмын, колун ушундай сүйлгөттөрүп алып туруп баштайт. Только мен деп сүйлөгөн адамдар бар. Мен жасадым, мен жасап койгонмун, менин артымдан ушундай болуп келатышат, деги бул деген адамдар жок эмес арабызда. Бүгүнкү күндө да бар, жашап атышат дегендей. Анан мен ойлойм, сөздү азыраак кылып, көбүрөөк иштеген адамдар көбүрөөк болсо депчи. Смс каттарды окусам, Айжамал эже, саламатсызбы? Сизди аябай сыйлайм. Күлкүңүз жагат, бир каткырып күлүп бериңиз. Кече күнү клипте мага бир тууган болуп, ийне болуп катышкан Адилет деген жакшы бир жигит бар экен. Бишкек борборубузда тамадачылыкты дагы аркалайт экен. Кечинде жазып атпайбы, сиздин күлкүңүз жакты. Мен эч качан ойлогон эмесмин, что сиз менен бир ошол сиздин ырыңызга мен ушундай бир эле кадрдан болсо да өтүп калам деп ичи ойлоп оптурмун, мен кубанычтамын деп айтып атпайбы ошол күнү ичинен кече күнү жазып атат, сиздин күлкүңүз жакты депчи. Жакшы. Айжамал айым, бул суроону биз буга чейин бизге келип кеткен сиздин кесиптештериңиз убагында мына ошол Кыз Бурак тобунда болгон Гүлнара Калдарова айымга, Айпери Сыдыкова айымга да узатканбыз, анан сизге да узатпасак туура эмес болуп калар. Эл ичинде айтылып калат, Кыз Бурак, азыркы Кыз Бурак мурдакы мына ошол Айжамал, Гүлнаралардын кезиндегидей эмес, Кыз Бурак мына ошол кездегидей эмес деп айтып жүрүшөт да, эл ичинде сөздөр бар. Сиз ушуга кошуласызбы? Эми баягы ар бир составдын өзүнчө популярности болгон да ошол кездечи. Бизге чейин мисалы мен ал кезде кичинекей болчумун. Касиет Артыкова, Гүлмира Эргешева деген эжекелерибиз да бир популярдуулукту кармашкан. Ошолор турмушка узап, турмуш жолуна түшкөндөн кийин биз келдик да, 94-жылы келдик. Ошол убакта Кыз Бурак уже бардыгы тарап, кайрадан эле биз мындай нолдон баштаганбыз да ошол убактачы. Мен мисалы 14 жыл, 15 жыл кызмат кылсам, Гүлнара эже 10 жыл, 11 жыл кызмат кылды. Баягы Кыз Буракта эң көп кармалган состав биз болдук да. Анан көбүрөөк эмгектенген, көбүрөөк изденген составдагы биз болдук десем, буну эч ким тана албаса керек. Эми Кыз Бурак дегенде чындагында баягы 95-жылдан баштап берагына биздин ошол күйөрмандарыбыз ошол бизди элестетишет экен да, дагы делечи. Азыр деле мисалы кээ бир жакшылыктар калсам, ой, Кыз Бурак тобунун солисткасы келди, ал бул дейт. А бирок бүгүнкү күндө биз Кыз Буракта ырдабайбыз, бирок X солисткасы деп айтылат сөзсүз түрдө барган жерибизде. Эми биз ошол группадан өзүбүздүн атыбызды таптык десем болот да. Биз
Анан бүгүнкү күндө азыр кыз буракты сайкал жетектеп атат. Сайкал эми көбүрөөк баягы жаштар тарапка көбүрөөк кетти да. Бүгүнкү күндүн заманга жараша кетип атат да. Ошол заманга жараша кыздарды тандап, ошол стилде кетип атат. Кыз бурактын стили мисалы народный дагы, эстрадный дагы. Мисалы биз концертке отурган болсок, бизде жаштар дагы, орто муун дагы, улуу муун дагы келет да. Азыр сайкал ошол жаштарга көбүрөөк, жаш жакка көбүрөөк европейский мындай айтканда стилге көбүрөөк басым коюп ошол стилде кетип атышат да. Кыз буракты дагы да жандандырса болот. Бүгүнкү күндө кечээ күнү Гүлшайыр эже сүйүнүп биз менен кубанычын бөлүшүп отурду. Ошто тез-тез көрүшүп турабыз да. Кыз буракка аябай жакшы ырдаган кыздар келди. Буюрса жаңы клиптерди тарттырып атабыз. Дагы бир мындай күчүнө келе турган дагы бир ошондой силерге окшогон дагы бир состав болот депчи. Мен эмне дейт элем, бир гана ошол кыз бурактын өтүшүн эч ким каалабайт. Мисалы биз ал жерден канчалаган күйөрмандарды таптык, канчалаган эл жерди көрдүк. Дагы да болсо мына ошол топ жанданып, Кудай буйрса 40 жылдыгы болсун, 50 жылдыгы болсун. Мына ошол концерттеринде дагы ошонча жыл кызмат кылган кыздардын бардыгы келип катышып турса, бул Гүлшайыр эженин эмгеги зор деп бааланат да. Азыркы кыздарга дагы ийгилик каалайм, только баягы бир гана талыкпай эмгектенишини каалайт элем. Кыздар, кээ бир кыздар жаштык кылышат, баягы тартипке чыдабайт, кээ бирөө жанагы апасынын койнунан чыга элек кыздар келет, ырдайбыз деп. Действительно жакшы ырдаган кыздарыбыз бар, бирок кээ бир учурда тартипке чыдабай койгон кыздарыбыз дагы бар. Түшүнүктүү. Кыз буракчы быйыл кыз бурак тобуна 42 жыл толуп болуш керек, жаңылышпасам. Мына ошол 42 жылдык концертинде сиз катышасызбы? Буйрса сөзсүз түрдө катышабыз. Мен мындан алдыңкы концерттеринде Гүлшайыр эженин өзүнүн 60 жылдыгында, 35 жылдыкта мен ал убакта Москвада жашачумун. Шартка байланыштуу келе албай калгам. Түшүнүктүү. Ал эми бизге келген WhatsApp аркылуу келген суроолорду узатсак, аягы 26 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы Айжамал эже, мен сизди абдан сыйлайм жана жакшы көрөм. Мен жентек той берейин деп жаткам, Ысык көлгө келип ырдап бере аласызбы дейт. Аны менин Instagramда өздүк баракчам бар, ошол жакка дайрекке жазыңыздар. Кандай гана той топурлар, чакыруулар болбосо, мен ошол жактан бардыгына жооп берем. Саламатсызбы Айжамал эже, мен сизди аябай сыйлайм. Мен үчүн бир каалаган ырыңызды ырдап бересизби? Менин атым Жаңыл. Пирамида каналында живой концерт болу керек. Айжамал айымды кечке эң рекорд койгон биздин коноктор. Абонентибиз кайра дагы суроо узатыптыр. Сиз үйүңүздө кандай кожойкесиз деп суроо узаткан экен. Эл катары эле сиздерге окшогон эле кожойкемин. Үйдөгү үй жумуштарын, тамак аш дегенди баарыны жасайм. Эгер жетишпей баратсам, апам жардам берет, келиним жардам берет, келип балдарымды карашканга. Бирок өзүм жасаганга, өзүм жетишкенге аракет кылам. Эми сиз өзүңүз кайсыл тамакты сүйүп жейсиз? Өзүңүз жасаган тамактарды? Мен картошканы. Кандай түрү болбосун, эзилген түрү болсун, куурулган түрү болсун, эт менен куурулсун, мен картошканын бардык түрүн жакшы көрөм. Сонун бизге каттар аябай келүүдө. Калуу тилек четте калтырбай окуганга жетишип калалы. Эске сала кетсек, Айжамал айымды биз бир эле жолу эмес, 2-3 жолу ырдаттык. Эгер сиздер мына ошол жандуу үнгө күбө болом десеңиздер, анда биздин YouTube'дагы каналыбыз аркылуу көрүп алсаңыздар болот. Маегибизде албетте биз калуу тилектерди жеткирип калалы. Аягы 80 менен аяктаган абоненттен келиптир. Салам Пирамида дейт. Саламатсызбы? Салам Айжамал, ишиңе ийгилик. Менин келинчегим сени аябай жакшы көрөт. 6 август кызым Акактайдын туулган күнү куттуктап коесузбу дейт. Акактай. Жакшы ат экен, өзү сонун ат экен. 6-га чыгат дейт. 6 августта. Туулган күнү дейт 6 август. Кызыңыздын туулган күнү кут болсун. Сиздерге күйүмдүү кыз болсун. Кыргыз элинин жакшылыктарына жараган кыз болсун. Жакшы. Сонун аягы 92 менен аяктаган абонент. Кандайсыз? Сиздин ырларыңыз аябай жагат дейт.
өзүмчү де. Салам Пирамида каналы, Айжамал сага ийгилик, картошка салып жиберейин. Кочкордон жазып атышат. Салып жибериңиз. 85 миңден аяктаган абонент. Каттар аябай көп келүүдө. Биз албетте мыктыларын тандап жеткиребиз. Калуу тилектер. Кочкордо картошка өсөбү? Кочкордо Сиз үчүн өстүрүшөт да. Аягы 01 менен аяктаган абонент. Айжамал эже, саламатсызбы? Сиз дайым эл алдынан кетпеңиз дейт. Кудай буйрса аракет кылабыз. Эми дайым эле айтам. Кудай берген жашты жашап, Кудай өмүр берип турса, ден соолук берип турса, мына ушул чачтарыбыз түшкүчө кызмат кылабыз депчи. Чыгармачылыкта үй бүлө кургандан кийин аябай эле тыныгуу болуп калды сиздикинде. Ооба, сөзсүз түрдө үй бүлө кургандан кийин аял кишиге биринчи орунда үй бүлө болот. Себеби бизди Гүлшара эже ошентип тарбиялаганда, турмушка чыктыңбы, болду. Бул топту унутуп кой дейт да. Сен ошол үй бүлөңдү алып кет. Ошол мен үчүн чоң жетишкендик, чоң бакыт. Силердин ар бириңердин бактылуу болгонуңар менин бактылуу болгонум дечү да. Аракет кылдык. Үй бүлөнү да тандап көрдүк. Баарына аракет кылдык. Бирок эми баягы пешене бунун нерсенин бардыгы. Бүгүнкү күндө өкүнүчтүү эч нерсе жок. Мен эч нерсе жоготкон жокмун. Балдарым жанымда, апам жанымда, журт туугандарым кашымда. Кыргыз эли мен керектүүсү колдогон менин кыргыз элим бар. Айтсаңыз, ушул сиз кичине кезиңизден ойлодуңуз беле чыгармачылыкка аралашып сахна адамы болом деп? Ойлогон эмесмин. Себеби эми кичинекей убакытта мен деле азыр кызым ырдап атпайбы, ошондой сыяктуу эле айылдагы кыздарды чогултуп, аларга гүлдөрдү карматып, мен ырдаганда бересиңер деп ошентип жүрчүмүн. Бирок ырчы болом деген менде ниетим жок болчу. Мен группага алып келип, мени атам таштап кеткенде дагы мен ырдабайм деп да ыйлап жүргөм да. Качып кеткен күндөрүм да болгон. Мен ырдабайм, баары бир ырдабайм депчи. Неге билбейм. Ошондо Гүлшара эжени эмесин ал сүрүү аябай сүрдүү болчу да. Ал кезде жаш чыккан, биле сүрдүү. Анан кийин мен ошондо шаарга жаңы келгенде машина айдаган аялдарды, айымдарды ушу биринчи жолу Гүлшара эжени көргөм да. Анан кийин эшиктин астына келип токтогондо эле кыздар инструменттерин таппай калчу да, калтырашыпчы. Бардыгы өз ордуларына туруп инструменттерин кармап калчу да. Кирип эле анан кийин баштагыла дейт. Кудаанын куттуу күнү живой репетиция болчу, живой ырдалчу. 97-ге чейин кыз Бырактоо биз живой ырдадык да. Бүт инструменттерден бери живой болчу. Анан ошондо ошол Гүлшара эженин сүрүнөн уланбы мүмкүн мен ырдабайм деп көп жолу кетип калгам да. Кайра жете эле алып келип таштап кетчү да. Бүгүнкү күндө мен атама да ыраазымын. Ошончолук көзү жеткен киши болгон экен. Ушундай бир элдин керегине жараган кыз болосуң деп ойлогон окшойт эле дейм да. Анан Гүлшара эжеге мен чоң ыраазычылыгымды айтам. Баягы талантты баалап, мен мисалы ошол убакытта карасам 18-19 жашар, эми Гүлнар эжелер ошондо 18-19 жашар болчу да. Чоң кыздар болчу, а мен 12 жашар болчумун. Ошол кыздардын катарында мен 12 жашта болсом дагы ошол бат кабыл алды да. Көзү жеткен, себеби бирдеме чыгат, бирдеме бар. Эртең күнү кийим кечегин алып үйгө алып кел дегенде эле мен болду, үйгө жетип баргычакты ыйлап баргам да. Мен келбейм, мен ырдабайм депчи. Ошол бүгүнкү күндө ыраазымын. Тартибине да ыраазымын. Көп аял кишиге эмне керек болсо бардыгын үйрөндүк. Турмушта эмне керек болсо анан ошо былтыркы жылы айтып атпаймынбы, сиз мени күчтүү болгонго даярдабапсыз депчи. Сиз мени баягы адамдардын соккусуна даярдабапсыз деп эме кылсам, мени кучактап алып эме кылып атпайбы. Буюрса мына уже быштың, бардык нерсеге такшалдың, сен эми күчтүү болосуң, сен мындай болосуң деп бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн кеңештерин айтып келет. Эң сонун. Айжамал айым, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Аябагандай позитивдүү, шаңдуу Аракет кылды. Убакыт болсо биз дагы да сиз менен сүйлөшүп отурууга даяр элек. Албетте, бизге да көптөгөн каттар, калуу тилектерди жибердиңиздер, ардактуу теле көрүүчүлөр. Анын баарын биз
эфирден окуп бере албасак дагы эфирден сырткары Айжамал айымга сөзсүз түрдө жеткиребиз. Чоң рахмат, чыгармачылыгыңызда ийгиликтер болсун. Силерге да рахмат. Учурдан пайдаланып айтып кетем, Пирамида каналы биздеги быйылкы жылы көп баягы өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды аябай биздин концерттерде да көбүрөөк жардам берип, биздин концертке көбүрөөк салымыңыздарды коштуңуздар. Анан бүгүн дагы катардан калтырбай ошол эжебиз бар эле деп бир оз чалып эфирге келип бериңиз деп чакырганыңар бул өзүнчө бир чоң бакыт. Силерге да тунук эфир каалайм. Мындан аркы ишиңерде ийгилик болсун. Кыргыз элине талыкпай, мына ушундай позитивди маанай тартуулап жүрө бергиле. Ал эми кыргыз элибизге дайыма жакшылыктарды каалайбыз. Тынччылык болсун, ынтымак болсун. Алдыда келаткан шайлообузду аман эсен өткөрүп алалы. Баарыбызга бакубат жашоо болсун. Чоң рахмат. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, таңкы пирамида көрсөтүүсү да соңуна чыгып барат. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сиздердин кызматыңыздарда Амирбек Исмаилов жана Медина Камчыбекова болду.